Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайлы. Жана бүгүнкү сабагыбыздын темасы жылдыздуу асмандын айланышы Фуко маятниги деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө асман сферасынын суткалык айланышы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Фуко маятниги эмненин далили боло тургандыгын билесиңер балдар. Балдар, айсыз түндө эшикке чыгып, бир канча убакыттарга чейин, узак убакытка чейин жылдыздарга байкоо жүргүзсөңөр, силер бир кубулушту байкайсыңар. Бул эмне кубулуш десеңер балдар? Ошол жылдыздардын айлануу кубулушун байкайсыңар. Башкача айтканда, алтын казыгы жылдызын туштап карап турган болсоңор, ошол калган жылдыздар алтын казык жылдызын айланып кыймылда болгондугун байкайсыңар. Албетте, бул жерде жылдыздар айланбайт. Чындыгында ошол жылдыздардын айлануу эффектисин көрсөткөн бул жердин өз огунда айланышынын себеби болот балдар. Демек балдар, бүгүн биз сабакта ошол жердин өз огунда айлануусуна далилдерди карайт экенбиз. Анын биринчи далили биз жогоруда эле айтып кеткендей жылдыздуу асмандын айланышы, ал эми экинчи далили Фуко маятниги түшүнүгү болуп саналат экен. Эми дегиле жылдыздардын айлануу кыймылына байкоо жүргүзүп отуруп, байыркы адамдар асман сферасы түшүнүгүн киргизишкен экен. Алардын ою боюнча бизди чүңкөп турган асман сфера түрүндө, жер болсо ошол асмандын борборунда жайгашкан деген элестетүүлөр калыптанып келген. Ал эми азыркы кезде балдар, асман сферасы деген түшүнүк сапаттуу деңгээлде колдонулуп, көптөгөн астрофизикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө кеңири колдонулуп келет. Дегиле асман сферасы деген эмне? Асман сферасы бул асман телолору жана жарык чыгаруучулары проекцияланган ар кандай радиустагы элестетилген же болбосо ойдон алынган сфераны түшүнөт экенбиз балдар. Мына силер көрүп тургандай асман сферасы эмнеден турат? Мына бул асман сферасы жер сферасы сыяктуу эле түшүнүктөрдү камтыйт экен. Мына бул жерде белгиленген сызык асман экватору деп аталат. Ал жер экваторуна параллель келип, жер экватор менен дал келет экен. Андан кийинки сызык бул ошол асман сферасынын түндүк жана түштүк уюлдарын бириктирип турган асман огу деп аталат. Асман огу дагы жер огу менен дал келет. Ал эми кийинки сызыгыбыз жана тегиздигибиз эклиптика тегиздиги деп аталат, жана эклиптика сызыгы деп аталат. Бул эклиптика түшүнүгү боюнча биз кийинки сабактарда дагы кеңири түшүнүк беребиз. Андан кийин жердеги параллель сызыктары сыяктуу эле асман параллель сызыктары, ошондой эле асман меридиандары деген дагы түшүнүктөр колдонулат балдар. Бул асман сферасынын азыркы кезде биз айтып кеткендей сапаттуу деңгээлде каралып жаткандыгы ар кандай астрометриялык эсептөөлөрдү жүргүзүү үчүн кеңири колдонушка ээ болуп келет балдар. Демек биз билебиз, ушул жер шарынын формасындагы жер шарынын өзүнүн картасы түзүлгөн, түндүк жарым шарды жана түштүк жарым шарда бириктирген. Ошол сыяктуу эле азыркы кезде жылдыздар картасы да түзүлгөн жана жер шарын изилдеп үйрөнүү үчүн модель болгон глобус түзүлгөн сыяктуу эле асман сферасынын дагы өзүнүн глобусу түзүлүп, ал глобус ошол асман сферасын изилдеп үйрөнүүгө кызмат кылат экен балдар. Эми ушул жылдыздуу асмандын айланышын кантип байкасак болот күндөлүк турмушта? Демек, силер айсыз түндө эшикке чыгып көргөн эле биринчи топ жылдызды карасаңар, бул эң бизге билинген, көрүнгөн топ жылдызыбыз чоң жетиген топ жылдыз экенин билебиз, Мына ошол чоң жетиген топ жылдызына силер түнү бою байкоо жүргүзөт турган болсоңор, башкача айтканда, мисалы, саат 9-дарда эшикке чыгып, ошол чоң жетиген топ жылдызынын турган ордун аныктап койгула. Андан кийин дагы бир 2 саат сайын эшикке чыгып, ошол чоң жетиген жылдызынын багытын аныктайт турган болсоңор балдар, ал чоң жетиген жылдызы алтын казык жылдызына салыштырмалуу айлануу кыймылда болуп тургандыгын көрөсүңөр.
Мына ушунун негизинде дагы биз демек жердин өз огунда айлануу кубулушу ошол бизге асмандагы жылдыздар айланып аткандай түшүнүп калтыраарына өзүңөр күбө болосуңар. Бул асман сферасынын айланышын, тагыраак айтканда жердин өз огунда айланышын биз ошол асмандагы жылдыздарды сүрөткө тартуу менен дагы даана байкасак болот экен. Эми ушул жылдыздарды сүрөткө тартуу боюнча төмөндөгү видео тасмага көңүл буралы. Башкача айтканда, ошол асман сферасынын жылдыздардын айланышын так түшүндүргөн сүрөттү чыгаруу үчүн кандай аракеттерди жасашыбыз керек экен. Түнкү керемет болгон жылдыздуу асманга байкоо жүргүзүү менен биз алардын айлануу кыймылда болгонун байкай алабыз. Алтын казык аталган уюлдук жылдыздын тегерегинде башка жылдыздар айланып турарын тээ байыркы заманда эле байкашкан. Алар жылдыздуу асмандын айланышын ар кандай жолдор менен түшүндүрүшкөн. Ал эми азыркы кезде биз жылдыздуу асмандын айланышы бул жердин өз огунда айлануусунун бирден бир далили экендигин билебиз. Жер өз огунда айланса, жылдыздуу асман ага карама каршы багытта айлангандай сезилет. Кана эмесе, ушул жылдыздуу асмандын айланышын көрсөткөн сүрөттөлүштү алуу ыкмасын көрөлүчү. Мына балдар, демек жогорудагы видеодон байкагандай, ошол асмандагы жылдыздардын айлануусун, тагыраак айтканда асмандагы жылдыздардын айлануусу эмес, албетте жердин өз огунда айлануусуна далил катары ошол асмандын айлануусундагы жылдыздардын сүрөтүн тартып чыгарсак болот экен. Мына ушул түшүнүктөрдүн жардамында биз ушул асман сферасынын айланышы, же болбосо асмандагы жарык чыгаруучулардын айлануу кыймылынын сүрөтү ошол жердин өз огунда айлануусунун бирден бир далили экендигине ынанып отурабыз. Бул жердин өз огунда айлануусу, ошол асмандагы жылдыздардын айлануусун бул жердин өз огунда айлануусу деп биринчилерден болуп түшүндүргөн окумушту биз мурун айтып кеткендей, дүйнөнүн гелио-борбордук системасын түзгөн польшалык окумуштуу Николай Коперник экендигин биз билебиз. Эми балдар, ушул айтылгандарды кичине бышыктоо иретинде төмөндөгү бир суроолорго жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе, биринчи суроо. Жылдыздардын ичинен эң жарык жылдызды шарттуу түрдө кайсы тамга менен белгилейбиз? Бул мурунку сабакта берилди эле, Кана айткылачы, кайсы тамга менен белгилейбиз? Менин оюмча, мунун туура жообун бат эле таптыңар болуш керек. Албетте, грек алфавитиндеги эң биринчи тамга болгон альфа тамгасы менен белгилейбиз дегенбиз. Андан кийинки жарыктыктагы жылдыздарды биз ошол грек алфавитинен кийинки жайгашкан тамгалар менен белгилеп кете беребиз дегенбиз. Андан кийинки суроого көңүл буралы. Күн кандай түстөгү жылдыздар классына кирет? Ак, экинчиси кызыл, үчүнчүсү сары, төртүнчүсү көк.
Мен оюмча бул суроонун деле жообун бат эле таптыңар болуш керек. Албетте, күн сары жылдыздар классына кирет дегенбиз. Бул сары жылдыздар классындагы жылдыздар температурасы боюнча орточо температурадагы жылдыздар деп айтканбыз. Демек, биздин күн дагы ошондой орточо температурадагы жылдыздар классына кирет экен балдар. Эми балдар, сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр болсо, ошол жердин өз огунда айлануусуна далил катары экинчи далил болгон бул Фуко маятниги жөнүндө сөз кылалы. Дегиле, Фуко деген өзү ким болгон? Демек, Жан-Бернар Леон Фуко француз физиги жана астроному болгон. Ал 1851 жылы жердин өз огунда айлануусун далилдеген тажрыйбаны жүргүзгөн экен. Ошондуктан ошол маятниктин жардамында жүргүзгөн, ошондуктан бул маятниктин ысмына Фуко маятниги деп аталып калган. Ал эми 1852 жылы болсо баарыбызга белгилүү гироскоп деген түзүлүштү ойлоп тапкан инсан болгон экен балдар. Эми жердин өз огунда айлануусун далилдеген тажрыйбаны өзүнүн маятнигинин жардамында далилдеген экен. Демек, бул маятник Париждеги Пантеон мунарасында орнотулган. Анын узундугу 67 метр келип, башындагы жүктүн массасы 28 килограммды түзөт экен. Ал эми ошол сыяктуу эле дагы бир маятник Санкт-Петербургдагы Исаак чиркөөсүндө орнотулган. Анын узундугу Фуко маятнигинен дагы узун 98 метр келип, анын башында жүктүн массасы 60 килограммга барабар болгон экен. Бул маятник 1931 жылы Исаак чиркөөсүндө орнотулган. Эми балдар, дегиле ушул Фуко маятниги жердин өз огунда айлануусун кандай далилдеген? Мына ошол жөнүндө төмөнкү видео тасмага көңүл буралы. Силер экрандан Фуко маятнигинин моделин көрүп турасыңар. Маятниктин термелүү мезгили 10 секунда. Ал эми мындай термелүү мезгилин алуу үчүн маятниктин узундугу 25 метр болуш керек. 1 саатта жер өз огунда 15 градус бурчка айланат. Ал эми маятник болсо бул убакытта 360 термелүү жасайт. Эми ушуну үстүнөн карап көрөлү. Мында маятниктин термелүү тегиздигинин айлануу кыймылы ачык көрүнөт. Бул Фуконун тажрыйбасынан эки принципиалдуу жыйынтык келип чыгат. Биринчиси, жер өз огунда айланат. Экинчиси, жер менен байланышкан системаны чындыгында инерциялык эсептөө системасы катарында кароого болбойт. Мына балдар, демек, силер жогорудагы видео тасмадан ошол Пантеон мунарасындагы Фуконун маятниги жердин өз огунда айлануусунун бирден бир далили экендигин көрдүңөр. Эгерде мүмкүн ошол Париж шаарына барып кала турган болсоңор, сөзсүз түрдө бул Фуко маятнигин көрүп кеткиле деп айтар элем. Ал эми азыр болсо ошол Фуко маятнигинин сызган сызыгы, башкача айтканда, кандайча далилденген, ошол жердин өз огунда айланып аткандыгын кантип далилдегендиги боюнча төмөндөгү кичине анимация менен дагы түшүндүрө кетейин. Мына мисалы маятник, математикалык маятник, узун жипке илинген жүк. Эгерде ошо маятникти термелүү кыймылына келтирип, ал маятниктин жүгү орнотулган жүктүн эң башына
калемсапты туташтырып, анан ошол калемсаптын тынч турган тактадагы баракка сызган сызыгын карайт турган болсок, анда эгерде ал тактайыбыз тынч турган болсо, анда биз түп-түз сызыкты алабыз. Эми балдар, эгерде ошол тактайды биз өзүбүздү тарта баштасак, башкача айтканда, өзүбүздү бир калыпта түз сызыктуу кыймылга келтире турган болсок, анда ал жердеги маятниктин сызган сызыгы синусоида же косинусоида графигин элестетет экен балдар. Ал эми эгерде ошол тактайды биз бир калыпта айлануу кыймылына келтире турган болсок, анда силер көрүп тургандай айлануу кыймылынын багытына жараша биринчи же болбосо экинчи сүрөттөгүдөй сызыктарды алат экенбиз балдар. Мына демек, бир калыпта айлануу кыймылына келтиргенде ошол маятниктин сызган сызыгына жараша демек биз ошол тактайдын айланып аткандыгын билебиз. Демек, жерде дагы мынакей ошол Фуко маятниги ошондой эле ролду аткарат экен. Демек, өтө узун маятникти орноткондо, демек жердин өз огунда айлануу кыймылына жараша анын сызган сызыгы мынакей силер 3-чү сүрөт көргөндөй сызыкты алсак болот экен. Ошонун негизинде демек жер дагы өз огунда айланып атат деп жыйынтык чыгарсак болот экен балдар. Эми ушул айтылгандар боюнча дагы 1-2 суроо менен тактайлы дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе биринчи суроого көңүлүңөрдү бурам. Фуко маятниги эмненин далили боло алат экен? Эмнени далилдейт? Биринчи, жердин огунун прецессиясын, экинчи, жердин өз огунда айланышынын далили боло алат дейт. Үчүнчүсү, жердин күндү айланышынын далили. Ал эми төртүнчүсү болсо, асман сферасынын айланышынын далили. Албетте, биз жаңы эле айтып кеттик, бул жерде туура жооп жердин өз огунда айланышынын бирден бир далили болуп саналат экен. Экинчи суроо, бул мурунку темага тиешелүү. 88 топ жылдызы бар экендигин билебиз. 89-чу топ жылдыз ачылышы мүмкүнбү? Биринчиси мүмкүн, экинчиси мүмкүн эмес, үчүнчүсү ачылган, төртүнчүсү белгисиз. Бул суроого кандай деп жооп бересиңер балдар? Албетте, бул жерде туура жооп мүмкүн эмес. Эмне үчүн мүмкүн эмес? Анткени балдар, азыркы кезде бүткүл асман 88 топ жылдызына бөлүнүп коюлган. Анан ал жерден кантип эле биз 89-чу топ жылдызын таба алабыз? Албетте, ал 89-чу топ жылдызы пайда болушу мүмкүн, бирок канча миң жылдан кийин жаңы жылдыздар пайда болуп, ошолорду дагы өзүнчө топ жылдыз катары карай турган болсок, ошондо гана 89-чу топ жылдызы пайда болушу мүмкүн. Азыркы кезде албетте бул мүмкүн эмес деп жооп берет экенбиз. Анда эмесе балдар, ушуну менен биз сабак аягына да келип калдык. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар, силер жердин өз огунда айлануусуна далилдерди карадык. Бул далилдер катары жылдыздуу асмандын айланышы жөнүндө түшүнүк алдык. Ошондой эле Фуко маятнигинин жардамы менен өз огунда жердин айлануусун далилдеген мисалды карадык. Ушуну менен балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта тургула.